Диет азыр тиги бул биринчи вебинар болгондуктан биринчи ошо Элира башчы катары сүйлөп андан кийин анан сайбасын сен улам да ошондой кылалы. Макул. Саламатсыңарбы? Урматтуу катышуучулар, бүгүн биздин онлайн университетинин жазгы семестрдагы жаңы жылдан кийинки жазгы семестрдагы вебинарлар сериясы башталды. Бул вебинарларга бизде ар түрдүү эксперттер, адистер, ошондой эле акын жазуучулар, изилдөөчүлөр, илимий изилдөөчүлөр катышмакчы. Сиздерге анын расписаниясын биз байма-бай жиберип турабыз онлайн университетинин WhatsApp группасына. Ар бир жумада 1-ден 2-ден вебинарыбыз болуп турмакчы. Ошондой эле бул онлайн университетинин жаңы курстары дагы уланып жатат. Жаңы курстарыбызга бул онлайн окутуу технологиялары, адабият сабагын сынчыл ой пикир жүгүртүү аркылуу үйрөтүү, англис тилин үйрөтүү, англис тилчи мугалимдерге, ошондой эле англис тилин үйрөнөм, жаңыдан баштайм же улантам дегендерге дагы курстар ачылды. Анын сыртында жаңы платформаларды биз сиздерге сунуштамакчыбыз. Буга чейин Perdeck, Quizlet, Universality, видео сабак жасоону үйрөтүп келсек, мындан кийин ар бир предмет боюнча өзүнчө платформаны колдонуп онлайн сабак өткөндү үйрөтмөкчүбүз. Бул химия, физика, биология, география, тарых, мекен таануу. Бул мектеп программасында 12 предмет болсо, ар бир предмет боюнча өзүнчө жаңы платформалар иштелип чыкты. Ошол онлайн окутуу боюнча жаңы платформаларды предметтерге карата үйрөтмөкчүбүз сиздерге. Кулак түрүп карап туруңуздар, биздин кулактандыруулар байма-бай чыгат WhatsApp группага. Анын сыртында онлайн университети жаңы китеп чыгарды. Бул онлайн окутуу платформалары, технологиялары жана ресурстары деген темада жаңы китеп чыгардык. Буюрса бир жуманын ичинде типографиядан чыгат. Ал жакта ушул онлайн университетинин курстарында үйрөтүлгөн баардык онлайн окутуу платформалары жана ресурстары кыргыз тилинде аябай деталдуу ийне жибине чейин көрсөтүлүп, скриншоттор менен түшүндүрүлүп жазылган. Ошондой эле кеп техникасы, видео сабак жасоо, онлайн окутууда коопсуздук эрежелери, онлайн окутуу маданияты жана башка онлайн презентация жасоо ыкмалары тууралуу ар түрдүү маалыматтар камтылган. Бул китеп мурунку китебибиздей эле 370 сом турат. Саналуу гана 200 экземпляр менен чыгып жатат. Ошого ар бир мугалимге керектүү бул настольная книга болуш керек да. Сиздердин үстөлүңүздөрдө тура турган эң негизги карманный книга, бул чөнтөк китеби. Бул китеп пособие, методичка, колдонмо. Сиздердин пандемия бүтсө дагы, пандемиядан кийин дагы техникаларды кантип колдонуш керек, сиздин сабактарыңыздарды кызыктуу, интерактивдүү, жугумдуу, байыта турган ушундай технологияларды пандемия бүтсө дагы колдонгонго болот. Ошондуктан бул китепти сөзсүз алып алышыңар керек. Ар бир мектепке жок дегенде 1ден китеп алса деле, анан баарыңыздар колдонсоңуздар болот. Андан сырткары онлайн университетинде дагы көптөгөн жаңылыктар болмокчу. Бул 2021 жыл игиликтүү, мөмө чөмөлүү, жакшы жыл болот деген ойдобуз. Пандемия бүтсө дагы онлайн университети курстарын уланта бермекчи. Ошондой эле билим берүүнүн психологиясы аттуу жаңы курсубуз ачылат 1 февралда. Бул абдан керектүү курс. Ар бир мугалим бул курсту өтүш керек. Билим берүүнүн психологиясы деген 1 айлык курсту Венгрияда, Будапештте докторантурада психология боюнча окуп жаткан Малаке Кыдыралы аттуу биздин
адисибиз өтүп бермекчи билим берүүнүн психологиясы. Анын сыртында илимий изилдөөнүн сандык усулдары, ушундай сабактар, курстар ачылмакчы, зомбулуксуз мамиле куруу курсу ачылмакчы, ушундай үй бүлөнү кантип сактап калыш керек курсу ачылмакчы, менторлук программабыз уланат. Мына Бактыбек Исаков алып барган бул аспиранттар, магистранттар деги эле илимий иш жазам, кандидаттыкка защитага чыгам дегендерге же эл аралык журналдарга макаламды чыгарам дегендерге ошо менторлук курсу дагы уланмакчы. Февраль айынан баштап 6 айлык менторлук курсубуз башталат. Ошо кулак түрүп туруңуздар. Буюрса, мыйзам кабыл алынса, онлайн билим берүү тууралуу мыйзам кабыл алынса, магистратура, бакалавриаттарды дагы ачабыз. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайм. Анда эмесе сөздү Касиетке берсем. Айтмакчы, Бактыбек Исаковду Касиет тааныштырмакчы сиздерге өмүр баянын кыскача, китеби тууралуу. Бактыбек дагы бир жолу китебиң куллук болсун, куттуу болсун, майлуу сүттүү болсун. Артынан дагы көптөгөн китептерди чыгарашыңа ишенебиз. Бизде онлайн университетинин инициаторлорунун мүчөсү бул Бактыбек бизде абдан 1 жылда 2-ден 3 китеп чыгарып турат. Бактыбекке ийгилик каалайбыз. Ушу онлайн университеттин өнүгүүсүнө дагы кошкон салымы үчүн ушундай адискөй, профессионал, илимий изилдөөчүлөрүбүз биздин онлайн университетти өнүктүрө берет деген үмүттөмүн. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат, Элирежеп, позитивдүү жаңылыктар менен бөлүшүп кеттиңиз. Илим тармагындагы анда биз бүгүнкү вебинарыбызды баштайлы. Биз бүгүн ушул вебинар жаңы китептин ачылышына арналмакчы. Бул китептин автору Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доценттин милдетин аткаруучу Бактыбек Исаков агайыбыз болмокчу. Агайдын өзү менен дагы алдыда кенен таанышабыз. Китеп тууралуу дагы суроолорубуз болмокчу. Мындан тышкары китеп жазуу, китеп басып чыгаруу жөнүндө дагы агай өзүнүн басып өткөн жолу, тажрыйбасы менен бөлүшмөкчү. Араңыздарда мен тааныган агай эжелери, мен окуткан агай эжелерим бар экен. Баарыңыздарга салам айтабыз. Жана ушул вебинарга активдүү катышып, өзүңүздөрдүн дагы кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот деп айтып кетким келет. Бактыбек агай, саламатсызбы? Анда бүгүнкү интервью вебинарыбызды сиз менен баштайлы. Алгач өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Биз сизди тааныйбыз, бирок бул жерде сизди алыстан көрүп, китебиңизди окуп жүргөндөр болсо дагы, бирок өзүңүзгө кызыккан адамдар болушу мүмкүн. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы баарыңыздарга. Экинчиден ушу жаңы кирип келген 2021 уй жылы берекелүү адамды сүт менен баккан чөйрөнү ошо тиги өзүнүн жанагындай бир токтоолугу менен тиги чөйрөгө үйлүү болгон ушу уй жылыбыз куттуу жыл болсун. Жаңы ажыбыз шайланып келди. Буюрса алдагы ошо ак жолтой жакшы алдыга сүйрөгөн өлкөнү жакшы падышалардан болсун. Экинчиден, үчүнчүдөн айтканда онлайн университеттин жамаатына, башчылыгына чоң рахмат. Ушу мени чакырып, китебимди элге журтка тааныштырып, ошону менен бул жылдын биринчи вебинарларына ошо баштап атканына. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, өзүм ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинде иштейм. Социология бөлүмүндө сабак берем. Тарых илимдеринин кандидаты жана доценттин милдетин аткаруучу. Бул көчмөндөр, кыргыз көчмөндөр деп аталган ушу китеп Түркиядан чыкты. Ал ошо китебимден ошо тиги кыргыз тилинде бизге талкуулап, тааныштыруу, презентация кылуу боюнча жолго атпайсызбы? Ошол китептин тарыхы боюнча да турган болсок, өз жөнүндө эмес. Өзүм ошол Кыргыз-Түрк Манас университетинде ошо тарых бөлүмүндө окуп жүрүп, ошол жакта магистратурамды ошо кыргыз көчмөндөрү боюнча жактадым. Соңкөл деген чоң жайлообуз бар эмеспи? Ошол Соңкөл жайлоосунда кадимкиде ошо чабандар үйүндөрүндө жашадым да. Көчмөн жашоону билиш үчүн 3 жыл изилдедим. Ошону менен магистр ишин жактадым. Андан кийин кайра 6 жыл
ошо кандидаттыгымды жаздым. Бул жана бачтын системасы менен PhD деген статус менен жактап алдым. Ал дагы ошо көчмөндөр боюнча болду. Анан менде ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошо орто жолдо ошо кандидаттыгымды ошо аспирантурада окуп жүргөн кезде бир грант утуп алдым дагы. Ошол грант менен Америкага барып, ошо Америкадан ошо Гарвард университетине барганга туура келди. Гарвард университетинде барып, ошол жакта Гарварддын эң чоң Widener, Lamont деп аталган чоң китепканаларында иштедим. Кыргызстанда табылбаган жана Кыргызстан боюнча жазылган, кыргыздардын көчмөндөрү боюнча жазылган эмгектер мен бияктан эмес, ошол Америкадан Гарварддын библиотекасынан таап келдим. Өзүм кайра бияктан көчмөндөр менен кошо жашап, изилдеп, анан экөөнү кошуп туруп, анан ошондон анан жана китебим чыкты да. Анан тиги неме деп айтсам да болот да. Ошол жакта ошо Гарварддан Джон Шоберлайн деп аталган бир окумуштуу профессор менен чогуу иштештим. Анан ошол профессорду мен кайра алып келип, Соңкөлгө алып келдим. Алып келип, Нарындын өзүм Нарын Актала районунан болом, Куртка айылынан. Куртка айылына алып келдим ошол жана Гарварддын профессорунчу. Ал аябагандай чоң эле тиги бул Центральный Азия, Центральный Евразияга таанымал окумуштуу да. Ошол менен жетекчим болчу да. Аны алып келип, ошо Соңкөлдө ошол киши экөөбүз 7 күн жашадык чабандардын арасында, кадимкидей. Изилдөөнүн чыгышы бул эч кандай оңой эмес да, эч кандай оңой эмес. Буга деген өзүңдү толугу менен беришиң керек. Ошондон бир жакшы нерсе чыгат да. Анан ошо эсимде, ошо экөөбүз эми Соңкөл аябагандай чоң жер да. Анан баягы боз үйлөр бар. Анан бири анан тиги боз үй, анан тиги боз болуп кете берет да. Анан жанагы Сөңкөлдүн кырына чыкканда, Модо ашу деп ошого чыкканда, көлдүн жээгине чейин эле жөө бассаң белки 3 саатта, 5 сааттан жетесиң. Анан тиги Жон экөөбүз эки эшекти алып, ошого жүгүбүздү артып алып, улам бир боз үйгө кирип, сурап, анан кирип, ошо жака кечкиренге жеңе жатып, ошентип анан изилдедик да. Анан ошентип жүрүп, экөөбүз бир чогуу бир кыргыз көчмөндөрү боюнча бир макалабызды чыгардык. Ошол макалабызды ошо Индиана университетинде чыкты. Анан ошол совместный чогуу чыгарган ошол макала ошол болду. Анан дагы кыргыз көчмөндөрү боюнча мен кыргыз көчмөндөрүн таанытып дүйнөгө, кыргыз көчмөндөрүнүн илимий докладдар жазап, Индияда болдум, Италияда болдум бир жыл, Түштүк Кореяда болдум бир жыл, көп жерде болдум да. Бүт баарында эле кыргыз көчмөндөр, алардын философиясы, алардын эпистемологиясы, алардын чөйрө таануусу, жаратылыш менен мамилеси деген толук темалардын баарын азыр тиги карап көрсөм, 20дан ашык эл аралык конференцияга жана 15тен ашык илимий ошо макала жарыяладым. 95% ошо кыргыз көчмөндөрү боюнча. Анан конференция ошо тиги Түркияда да катыштым. Аябай көп жолу катыштым Түркияда. Кыргыз көчмөндөрү. Менде мындай суроо жаралып атат да. Сиз Гарвардга чейин барып ошо маалыматтарды ошол жерде таптым деп атпайсызбы? Анан ал жерден табылган маалыматтар менен Кыргызстандагы маалыматтар бири-бирине дал келдиби же бир ортодо чоң ажырым айырмачылыктар болдубу? Бул жерде мындай суроо болду. Мындай айтсам болот да. Кыргызстан эмес, ал убакта Кыргызстан деген мамлекет жок болчу да. Ал жерде Кыргызстандын территориясы бар болчу бул жерде. Ошол кезде Кыргызстандын территориясына, Кыргызстандын аймагына, Өзбекстан, Казакстан, бул Борбор Азиянын баарына орустар, орус окумуштуулар келишкен. Муну тарыхчылар, этнографтар, культурологдор жакшы билишет. Ошол эле жанагы тиги Байлихановду эле билебиз да бирок. А Байлихановдон башка бул жака мен айтайын бир 70-80 окумуштуу келген. Ичинде ботаники бар, биология бар, тарыхчы, этнограф, географ бар. Ошолор келип, бул регион баарын кыдырып, жазып, анан алып барып турган Санкт-Петербургда ошол жакта сакташкан да. Но бирок ошонун бир копиясы бу жакта калган эмес, Кыргызстанда. Көрдүңүздөр, бул жакта калган эмес алчы. Ошону мен ойлочумун, бул негизи
ошо жанагы орустар жыйнаган, орус окумуштуулар жыйнаган, саякатчылар жыйнагандардын баары толугу менен эле Санкт-Петербургда, Ленинградда жана Москвада деп ойлочумун. Анан Алматы, Ташкентте бар деп. Анан мен Америкага барганда көрдүм, ошолорду томдуктар толугу менен тизилип турат. Бүт бары живая старина деген бир 1850-жылдардан кийин чыккан сериялык илимий журналдар бар, живая старина. Ошонун атын эле угуп калдым. Атын эле ушундай бар экенинчи, бирок бир да жошон калмаган көргөн эмес. Баары ошол тизилип турат. Страничка катышуучулар, микрофондорунуздарды өчүрүп койсоңуздар, бул жерде көп пайда болуп атат. Вот это. Асиет, сен үнүң чыкпай калды. Мен угуп атамбы? Анан ошол маалыматтарды Америкадан Гарвард университетинен таптым деп атасың. Анан китеп өзү кандайча жаралып калды? Болгондо да түрк тилинде басылып чыкты бул китеп. Ооба. Бул кыргыз көчмөндөр деп аталган китебим. Бул ошо кыргыз көчмөндөр деп аталган китебимдин бул биринчи эле тому да, биринчи эле тому. Ошол жанагы мен ошол тиги магистрдык илимий изилдөө учурумда, кийин жанагы кандидаттык ишимди жасап жаткан учурда, ошондо жазып жүргөндөрдүн баарын мен себеби экөөнү тең мен магистр ишимди дагы, кандидаттык ишимди дагы мен түрк тилинде жаздым да, жактаганда түрк тилинде болду. Себеби ошо кыргыз-түрк мунасабатында иштедим. Анан ошол учурда менин жетекчим Илхан Шахин деген аябаганда күчтүү профессор эле. Азыр Түркияга кеткен. Ошол агайдагы өз эми түрк болгондуктан мен түрк тилинде жазган болчумун. Анан ошолор менен кошкан биринчи ошо китебимди өткөн жылдары январь айында эле берген болчумун, тапшырып Түркиядагы китепкана дейм да, типографияга. Анан көрүп эле жактырышты окшойт, анан дароо эле чыгарабыз деп анан кол коюштук. Анан алдыбайдан апрель айында баарыбыз пандемия деп жаткан кезде чыгып келип калыптыр. Бирок колума өзүмө дагы деле тие элек, Түркияда сатыкка чыкты. Өткөндө ошо апрелде биринчи жолу уже чыкты деп мага кат келгенден кийин тиги айтты, бул баланчасы жанагы эл аралык сайттарга китебиңер жайгаштырылды, сатыкка чыкты деп ошентип айтышты. Анан мен кирип карап көрдүм, бир белгилүү Түркияда чоң бир 4-5 жанагы онлайн сайтка коюлуптур. Анан деп койгон болчумун. Андан кайра октябрларда, ноябрларда ортодон бир 6 ай өтүп кетиптир. Ошол убакта кайра бир сыра ошо китебимди карап көрөйүн деп атымды жазсам, биз ошентебиз атыбызды жазсак, анан чыгат да. Кайсы китебиз, кайсы макалаларыбыз дегендечи. Ошентип жазсам китебимди бул китебимди азыр француз жана Италия тилдерине дагы тиги сайтка жайгаштырып, анан Европага дагы жайып коюшуптур да. Мен ошону көрүп, аябагандай талап укмуш го деп ойлоп күлүп калдым. Демек, сиздин өзүңүздүн колуңузга кыргыз элине жете элек китеп уже Европага жеткен экен да. Да, мен азыр колума жете элек, өзүм сүрөтүн эле көрдүм болгонун. Анан тиги сайттарда турат да, ошонусун көрдүм. Бактыгай агай, китептин мазмунуна токтолуп өтсөңүз, бул жерде биз ошо кыргыз көчмөндөр деп угуп атабыз, бирок биз дагы китепти окубасак да окугандай болуп калалы, мазмуну сизден уксак. Китептин мазмуну боюнча айта турган болсок, мындай да, биз кыргыздар бүгүнкү күндө кыргыздар ойлогону, сүйлөгөнү, отурганы, жашоосу эң эле жөнөкөй, мисалы үчүн бирөөнүн үйүнө киргенде кел төргөт дейт да. Бул эмне деген сөз? Бул кыргыздын салты, урматы деп айтабыз, бирок төргө айтпайм, төр бул кыргыздын көчмөнүн үйүндөгү боз үйдүн эң сыйлуу местасы, пространство болгон. Көрдүңөрбү? Бул пространство, үй ичиндеги пространство. Бул жашка жараша коюлган. Төр менен босого, бул жаш боюнча болгон
иерархиялык пространство. А эр жак, эпчи жак деп атпайсызбы? Аял эркек. Бул эмне? Бул гендердик пространство. Боздун ичиндеги бул эки түзүлүш. А боздун ичи, боз өзү бир бөлмөлүү үй. А бул бир бөлмөлүү үйдүн ичи 4 пространстводан турат. 4 эр жак, эпчи жак жана босого. Көрдүңөрбү? Кыргыздардын салты, тарбиясы, уул тарбиясы, кыз тарбиясы, улугасы, кичүүгө зат деген бар. Ошо кичинекей 4 пространствонун 4 ошол мейкиндиктин алкагында калыптанган. А бул боз үй эмне? Бул көчмөн турмуштун үзүрү. А бул китебимде ошол боз үйдүн түзүлүшүн бердим. Жана кыргыздардын жанагындай кыштоодо, жайыздо, жайлоо, күздө, анан кыштоо деп атылган 4 циклы кандай формада жүргөн? Кыргыздар мисалы үчүн кыштоодо кайсы айдан кайсы айга чейин калган? Мисалы үчүн ноябрдын 15-инен февралдын 15-ине дей турган болсок, ошол убакта кыргыздар эмне кылган кыштоодо? Ойногонбу, чүкө атканбы, малын сугарганбы, жоро ойногонбу? Булардын бүт күндүк турмушу кандай болгон? Аялдын иши кандай болгон, эркектин иши кандай болгон? Кыштоону кандай жерге тандашкан? Мен можиңе кыштоо кылам деген эмес. Суусу болуш керек болгон, отуну жакын болуш керек болгон. Көрдүңөрбү? Бир аз ылымта болуш керек болгон, тоонун суугун тосуп турган жер болсо көп. Атайын өзүрүнүн спецификасы болгонда. Анан кайсы убакыттан жаздоого көчкөн? Жаздоо менен кыштын ортосундагы дистанция канча болгон? Көчүп баргандан кийин биринчи киши эмнеде, экинчи киши эмнеде? Анан бул жазууда канча убакыт калышкан? 1 ай, 1,5 ай, 3 айга чейин. Мисалычы, булардын баарын койдун тууту кай жерден башталган? Эмне үчүн аз жакын көчкөн, эмне үчүн алыс көчүшкөн? Булардын толугу менен жаздык. Анан бул кыргыздардын, мен айтат болчумун, кыргыздардын кыштоо, жаздоо, жайлоо, күздө деген бул циклдик жашоосунда эң эле жакшы, эң эле кызыктуу, эң эле көркөм жери жайлоо болгон да, жайлоо. Жайлоо бул жанагы театр жери болгон. Мен ошондой айтам да, театр жери. Мен ушу жайлоодо көп жүрүп, изилдеп, элдерден сурап, анан архивдеги материалдардын баарын казып чыгып отуруп, анан ушундай бир жыйынтыкка келдим. Жайлоо бул кыргыздардын театры болгон. Мындай да, кыргыздар жайлоого барыш үчүн даярданышкан. Той болобу? Жазында той болобу? Жок деген. Муну жайлоого калтырам деген. Күзүндө той барбы? Жок, жайлоодо кылабыз деген. Себеби жайлоо ошондой бир үлпөттөргө, шеринде уюштурганга, той өткөргөнгө, аш өткөргөнгө жайлоо өзү аябагандай ылайыктуу убакыт болгон. Көрдүңөрбү? 4 ай калышкан жайлоодо. Ошол жашоо циклын карап чыктым. Андан сырткары жанагындай кыргыз көчмөндөр өзү мореки немеде бөлүнөт да, вертикалдуу көчүп, тоого чыгып кайра түшөт, тоого чыгып кайра түшөт. Же болбосо горизонталдуу көч деп коет да, бул жана казактардыкы сыяктуу. Мисалы үчүн казактардыкы тиги неме да, тиги тала көчүп айлан кайра келип калат да, түз горизонталдуу. А кыргыздар вертикалдуу тоого чыгат, кайра түшөт, тоого чыгат, кайра түшөт. А жашоосу, ойлонгону, кийими баары ошол жараша болот. Эмне үчүн кыргыздардын калпагы тик? Эмне үчүн кыргыздардын тиги тоодо өскөндөрдүн кийгендерин баары кийизден деген сыяктуу. Керек болсо музыкага чейин. Кыргыздардын музыкасы мындай жакшы бир байкаса, мындай ортодон чыгып турган мындай айланып өйдө кеткен сыяктуу бир тоошту берет экен да. Эмнеге? Анткени тегердесинин баарында тоо эки жакка жайылбайт. Казактардын музыкасы уга турган болсо, алар деп мындай талаага жайылып аткан сыяктуу чыгат экен да. Бул бүт баары бири-бири менен ширешкен. Анан ошол менен биздин бүгүнкү түшүнүгүбүз, маданиятыбыз келип чыгып атпайбы? Ушул китепти негизи түрк тилинде басылып чыкты деп атпайсызбы? Анан түрк окурмандар окуп жатса керек, кандай кабыл алып жатышыптыр? Сизде бир маалымат барбы? Ал боюнча менде эч бир маалыматым жок, кандай кабыл алып аткандарын. Бирок мен тиги неме биринчи жанагы апрелде ошо китебим сайтка чыкты, бул сайттарга чыкты дегенде, мен ошо сайттарга кирип туруп, анан китебин баасын караган болчумун да.
Ана ошондо баасын карасам, тиги баасы канча эле бир нерсе болчу. Мына бирок эсимде калганда, ана кайра октябрда киргенде, ортодон 4-5 ай өткөндөн киргенде баасы 2 эсе өсүп кетиптир да. Ошону мен байкадым. Анан мен Түркиядагы китеп сатуу системасын жакшы билем. Эгер китеп өтпөсө, бул бааты түшө берет. Баасы түшө берет да, себеби талап болбосо. Кайсы китепке көбүрөөк талап болсо, анын баасы жогорулап кете берет ошондой. Анан бир аз талап болуп атса керек деп ойлоп калдым мен. Азыр баа жөнүндө айтып калдыңыз, чындыгында эле китеп чыгарууга канча каражат кетет? Мисалы, азыр биздин арабызда катышып жаткандарды да ушундай суроо жаралышы мүмкүн. Өзүлөрүнүн балким жазып жаткан китеби болсо, канча каражат кетиш керек, каражатты кайдан табыш керек деген суроо жаралат да. Китепке чыгаруу каражаты боюнча айта турган болсок, китепти мен бул китебимди ошол Түркиядагы белгилүү Бенгү деп аталган типография менен сүйлөштүм да, ошол жака электрондук форматта жөнөтүп койдум. Алар келишим кылдык, мен айттым, мен силерден эч кандай тыйын албайм деп айттым. Алар айтышты, биз жок дегенде 500 же болбосо 1000 экземпляр чыгарабыз, анан сайтка коебуз деп ошентип айтышты. Анан макул, мен каршылыгым жок. 10 000 чыгарсаңар дагы, канча чыгарсаңар дагы өзүңөрдүн эркиңер. Мен болгону китепти чыгарып эле мындай окуучуларга, коомчуга таратып эле коюңуздар. Мага ошо жетиштүү деп ошентип айткам. Эч кандай бир тыйын албайм деп айткан болчумун. Келишимди ошентип түзгөн болчубуз да. Анан бирок мен бир тыйын төлөп да берген жокмун ошонун немесиненчи. Алар улам кийинкисин баарын чыгара беришет да. Эгер балким араңарда Түркиядан чыгарам деген ошо окумуштуулар боло турган болсо, илимий иштерин же болбосо китептерин, албетте ошол боюнча типографияга түзүлө жазып эле, ушундай китебим бар, сиздерге туура келет, чыгарып бериңиздер десе, алардын өздөрүнүн тиги күчтүү адистери бар. Карайт, жарайбы, макул дейт, кол коет, чыгарып коюшат. Келишим түшөт, же болбосо тиги эгер жарабаса, жок, чыгара албайбыз, жарабайт деп коюшат. Мындай буга тааныш, билиштин, анан мындай тууганчылыктын кереги жок да. Түшүнүктүү. Сиз жогоруда айтып кетпесизби, Бактыбек агай, өзүңүз сөзүңүздө, бул кыргыз көчмөндөр боюнча биринчи эле китеп депчи. Ушул сөзүңүздөн ойлоп калдым, дагы бул туурасында дагы башка китептериңиз жаралат окшойт депчи. Эгер жаралса, кайсы тилде жаралат? Кыргыз тилиндеби же дагы түрк тилиндеби? Тиги жакшы суроо экен. Тиги кыргыз көчмөндөрү деп аталган китебимдин ошо биринчи эле тому чыгып, анан калган 2 тому да, экинчи томдору азыр жартылай иштелип ошол боюнча турат да. Анан биринчисин жөн эле чыгарып көрөйүн деп ошентип, анан чыгарсам, бирок эмнегедир ошо Түркиядагы жана ошо чет элдеги илимий коомчулук жакшы кабыл алган окшойт деп ойлоп калдым. Анан дароо ой кетти, андай болсо анда мен экинчисине чыгарайын, үчүнчүсүнө чыгарайын деп болжолдо пландап атам. Алар да албетте түрк тилинде чыгат, 1, 2, 3 том менен. Кудай буйрса, анан балким жакынкы 5 жылдык ичинде чыгарам деген оюм бар. 2 томдук кылып бир чыгарсам, кайра дагы бир том кошуп, 3 томдук кылып дагы бир чыгарып, ошентип коеюн деген оюм бар. Бул ошол жанагы кыргыз көчмөндөрү боюнча планым да. Андан сырткары бул 2020да чыккан китебим да. Ушул 2021-жылы ушул жылы социология деп аталган китебимди аз даярдап күтүп калдым. 350 беттен турат. Ошону дагы ошол жылы чыгарайын деген планым бар. Анан ошол китепти дагы мен ойлоп атам, социология 1, социология 2 деп 5 жылдын ичинде 3 томго чейин жеткирейин деген планым бар. Биздики эми болгон колубуздан келген ушу макала жазабыз, китеп жазабыз, анан бир аз окуучулар окутабыз. Анан ар ким өзүнүн ишин кылса, ошо менен патриоттук сезимин эле милдет аткарган болсо болсо керек деп ойлойм да. Сөзсүз эле патриоттук деген бир көчөгө чыгып туруп мен кыргызды сүйөм деп кыйкырыш эмес да. Же болбосо барып алып тиги сөзсүз эле желектин жанына туруп эле тиги желекти өбүш керек эмес да. Ишиңди эң жакшы кылсаң, өзүңдүн жеке берилген ишиңди, кесибиңди эң жакшы, эң таза аткар, балким мындан өткөн патриоттук жок. Түшүнүктүү. Ушул китеп, сиз китеп жөнүндө айтып атып, баягы китеп басып чыксак, өзүбүздүн салымыбыз болот эле деп атасыз, бирок китеп окугандагы бир өзүнчө көйгөй болуп атат да. Учурда
Мысалы, китеп окуп алган, көбүнчө социалдык тармактарга убактысын ардаган адамдар көбөйдүк да, мисалычы. Кантип китепке болгон кызыгууну жаратышыбыз керек? Буга эгер жанагы Түркияда чыккан кыргыз көчмөндөрдүн китеби боюнча сүйлөй турган болсом, Кыргызстанда ал китеп Түркиядан өтө окшат болуш керек, себеби ал жакта 80 миллион эли бар. 80 миллиондун 1 миллион окуй эле койсун. 5 миң, 6 миң окуса эле уже китеп өзүнүн максатына жеткен болот да. Ал эми Кыргызстандагы китеп окуй тургандар боюнча айта турган болсок, мындай ойлошубуз керек да. Муундар дайыма алмашат. Өзгөрүүлөр дайыма болуп турат да. Биз азыр кантип келгенибизди билбей калдык. Китеп окубаган муунга келип калдык да. Бүгүнкү жаңы китеп окубайт. Китептин ордуна альтернатива кылып туруп сотканы карматып койдук. Бирок мен ойлойм, мунун деле бүтө турган күнү болот. Китептин деле кайра окуй турган муун келет деп ишенем да. Ошон үчүн биз жок, бүгүнкү күндө эч ким китебин окубаса мен жазып алып эмне кылам дебешибиз керек. Биз китеп окуй турган муунга жашашыбыз керек. Балким 10 жылдан кийин келет, балким 50 жылдан кийин, балким 100 жылдан кийин. Бирок биз тарых алдында, Кудай алдында өзүбүздүн адамдык миссиябызды аткаралы. Студент жакшы окусун, анын миссиясы ошол. Мугалим жакшы сабагын берсин, үйрөтсүн колунан келишинче. Тракторист тракторун эң жакшы окусун. Өтүкчү башка бирөө бутун эң сонун майлап берсин. Ошондо гана менимче миссиясын аткарат. Аны да кылбай, муну да кылбай, аны чокуп, муну чокугандан эртеңки күнү адам мындай деп ойлойм да, Кудайым баарыбызга узун эле өмүр берсин деп тилейм, баарыбыз узун өмүр берсин деп тилейм, ошентип сураналы. Бирок эгер адам бир 50, 60, 70, 80ге чыкканда, 90га чыкканда ар бир адам Кудай ошого жетип кала турган болсо, сөзсүз бир кылчайга артын карайт. Мен эмне кылдым депчи. Кудай Таала мага 60 жыл өмүр берди, 70, 80, 90 жыл өмүр берди. Мен ушуну эмне колдондум депчи. Ошондо душасы, ички сезими душасы мындай толо дем алып, мен бир нерсе чындап эле кылыптырмын деп анан немесе балким тынч үлөт болуш керек. Бактыбек агай, чоң рахмат. Азыр бизге бир комментарий келди. Агай, ишиңизге албан ийгиликтерди каалайт, дагы көп жараткан иштериңиз чыксын деген каалоо тилек болду. Ушул каалоо тилек менен сиздин мотивацияңыз менен бүгүнкү вебинарыбызды жыйынтыктайлы. Туура көрсөңүздөр, катышуучулар бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бактыбек агай, сизге дагы ишиңизге ийгилик. Кийинки онлайн университет платформасынын вебинарларынан жолукканча демекчимин. Баарыңыздарга сак саламат, жагымдуу күндөр болсун. Комментарий болсо уксак болот эгер каалоочулар болсо. Ооба, анда комментарийлер болсо, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, убакыт бөлөлү. Суроолор. Кимде суроо бар, урматтуу көрөрмандар? Мен каалоо тилек айтып койсом болобу? Ооба, албетте. Педагогикалык факультетинде ага окутуучу болуп эмгектенем. Бактыбек агайды биз ментор окуучу жакшы тааныйбыз. Агай бизге аябай өзүнүн кеңештерин жакшы кеңештерин берип жатат. Агай, ишиңизге ийгилик. Айтып берген бүт баардык пикирлериңизди угуп, биз дагы сүйүнүп отурабыз. Кудай буйруса, сиз айткандай ар бир адам өзүнүн миссиясын толук туура аткарса, Кыргызстаныбыз өнүгөт деп эсептейбиз. Анан мындан дагы жакшы ийгиликтерди каалайм агай. Аябай жакты. Анан ушундай менен эле бирге онлайн университетинин уюштуруучуларына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз бул университеттен вебинарларынан көптөгөн жакшы маалыматтарды алып атабыз. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Асылгүлайым, чоң рахмат. Муореке адамдын миссиясы деген сөздү кайра козгоп отуңар. Ошол боюнча бир аз сүйлөп коеюнчу. Мындай да, мен ошого чындап эле мен бүт ой эмес турган турбатым менен толук ишенем да.
Эгер чындап эле ар бир адам өзүнүн ишин гана эң сонун аткарса, мындан өткөн мекенге болгон салым барбы? Мындан өткөн мекенди сүйүү барбы? Мындан өткөн патриоттук барбы? Мисалы үчүн саясатчы эгер өзүнүн милдетин эң жакшы аткарса, өзүнө туура келбеген, элге каршы келген, же болбосо кайсы бир тиги өзүнүн принциптерин буза турган, өзүнүн милдетине такыр туура келбеген бир иштерди кыла турган болсо, анда ал патриот эмес да. Бир мугалим болсун, айырмасы жок, аким болсун, губернатор болсун, көчөдө жүргөн таксист дагы эгер өзүнүн жумушун жакшы аткарбаса, ал патриот эмес. Мейли Кыргызстан деген желекти таксисинин 4 эшигине 4 сайып алып жүрсүн күнүгө, бирок ал патриоттукка жатпайт. Мен Кыргызстанды сүйөм деген сөз бул патриоттук болуп эсептелбейт. Патриоттук айтылган оозун айтылган сөз менен эмес. Эгер сен Кыргызстанды сүйөм деп, мен сүйөм деп ыйлап туруп, бирок көчөгө чыкканда жеген жанагы балмуздагыңдын кагасын мен көчөгө чыгып койсоң, сен эч кандай сен патриот эмессиң. Бул патриоттук деген өлкөнү сүйүү, ошону көздүн карегинде кармоо, анан өзүңө калган ушул өлкөнү аман эсен кайра кийинки муунга өткөрүп берүү үчүн кичинекей да болсо салымыңды кошу, өзүңдүн салымыңды кошу. Элдин баары муну кыласа мага эмне дебеш керек. Мына патриоттуулукту мен өзгөчө баалайм. Кыйкырган менен эч бир патриоттук болбойт. Сен ичке чыгып атасың, ошол жерде жаңы эле бирөө шыпырып кетти, отуруп кайра сен чыгып атасың. Бул патриоттукму? Андан кийин чыкса, чыгып туруп, мен Кыргызстанды сүйөм деп кыйкырып атасың. Жок. Ошон үчүн эмне экенин биз билели. Ар бирибиз таза адам бололу, түз адам бололу. Анан эмне ишке кире турган болсоң, мейли, ошону эң жакшы аткаралычы, бузбайлычы, сатпайлычы, коррупция кылбайлычы, взятка бербейличи, албайлычы, таза иштейличи. Мындан өткөн мекенди сүйүү жок. Ошол бул эми Бактыга чоң рахмат. Дагы бир Гүлүмкан деген эжеден жазуу комментарий келиптир. Кыргыздардын сахнасы жайлоо, анан кыргыз музыкасы жөнүндөгү салыштыруу мыкты экен. Ийгилик каалайбыз. Биздин агай деген сыймыктанууну жөнөтүптүр. Чындыгында бүгүнкү вебинарыбыз бир гана китеп жөнүндө эмес, китепти кантип басып чыгаш керек деген темада эмес, өзгөчө бир философиялык дагы ой толгоолорубуз менен өзгөчө болду. Азыр комментарийлер жок окшойт. Анда вебинарыбызды жыйынтыктайлы. Кийинки вебинарлардан жолукканча баардыгыңыздарга чын ден соолук каалап, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Вот журнал взаимоотношений. Касиет мен айтып койму? Бактыбек агай, кыргыздарды ушул Турция эмес, төгөрөктүн төрт бурчуна таанытта бериңиз. Рахмат, чоң рахмат. Анан Элире башында айткан китептер жөнүндө запись болсо, же сайтка жазып коесуңарбы, чатка? Кандай китептер бар онлайн университетте? Укпай калдык да. Макул ооба. Рахмат. Макул. Бактыбек агай, анда биз кайсы жерге жазып коебуз Чолпон эже сурап аткан китептерди? Чолпон эже тиги немеде барсызбы? Онлайн университеттин WhatsApp группаларында. Ооба. Анда ошол жерге жазып коесуздар, Дагы бир жолу анда чыгарып койгула деп айтып коелу кыздарга, анан ошол жака жарыялап коюшат. Рахмат. Ийгилик. Чолпон эже, сизди дагы көрүп атканыма аябай кубанычтамын. Зайым. Канча жылдан кийин вебинар аркылуу көрүшүп атабыз. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Баардык катышуучуларга чоң рахмат. Феруза Абилова жазып атат. Агай, сиздердин жасаган эмгегиңиздер ат көтөргүс, кыргыз эли үчүн абдан баалуу китеп жаратыпсыз. Ар бир нерсени жаратуу оңой эмес, иштериңиздерге ийгилик каалайм деп. Рахмат, Феруза, рахмат. Чоң рахмат анда баардык катышуучуларга. Агай, сиздин да чыгармачылыгыңыз, калемиңиз курчуй берсин. Дагы көптөгөн китептерди жарата бериңиз. Рахмат, жакшы.